Allah Taala al-Wadud деген sıfatı menen pendelerin öte жақшы көрөt. Allah Taala pendelerin süyöt. Alhamdulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytıp jılmayıp koyat ele da. Al hadis mында ele, men deyт Peygamberimiz, tozоктон эң акыркы болуп чыгарылган жана бейишке эң акыркы болуп киргизилген адамды билем дейт. Аны чакырат дагы, периштелерге айтат. Анын чоң күнөөлөрүн коюп туруп, кичине күнөөлөрүнөн сурак баштагыла деп айтат. Ошентип сурак башталат. Анан ар бир күнөөсү өзүнүн убактысы менен ошол адамга көргөзүлөт. Анан ал жерде ким актанмак эле, баардык күнөөлөрүн мойнуна алат. Ошол убакта Аллах субхана ва таала ар бир күнөөсү үчүн бирден жакшырылык берилсин деп өкүм чыгарат экен да. Ошондо жанагы адам, Аллаху акбар, дагы көп күнөөлөр, менин чоң күнөөлөрүм деле бар го, алар калып кетпедиби деп айтат экен да. Ушул окуяны айтып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жылмайып коет эле дейт. Адам баласы ойлойт экен да, менин кичине күнөөлөрүмдүн ар бири соопко айланса, менин чоң күнөөлөрүм дагы бар эле го. Алар дагы чоң бир соопко айланат деп сүйүнгөнүнөн айтып берет экен жанагы адамчы. Аллах субхана ва таала мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү зат да.